Туугандар мына өткөндө көтөрүлүп аткан үй уже 6 катарына чейин көтөрүлүп калды. Ушундай болуп терезелерге местар калып, кафелемеле болуп атат. Мына перегородканы сурагандарга, перегородкада да мындай кетип атат. Бул жерге дагы перегородка бул жагынан кеткенде биртик коюлат да, мына жерге бетон коюлат. Бетон тумба, как будто мына тумба катары ополовканын кереги жок. Арматура менен ток тумба коюп көтөрүлөт. Ошондой болгон. Анан сетка мак сургандар бар эле. Сетка мак мындай ар бир 3 катарда мындай тонкилеринен коюлат сетка мак. Ушундай болуп коюлат. Ар бир 3 катарда коюлуп кете берет. Сетка мак дагы мындай келгенде, например, мына жерде тумбанын орду кесилген, чтобы бул жактан суук өтпөш үчүн утеплениега калтырылган дагы мындан 10 сантиметрдей. 7-8 сантиметрдей бияктан калтырылып туруп, бул жактан суук өтпөстүгү үчүн. Бул жерге бетон куюлат, арматура токулуп туруп, бул жагынан уже перегородка аралаш кете берет. Ушундай эмеси урулуш конструкциясы ушундай болуп калат. Эгер кайрылсаңыздар, усталар бар, профессионалдуу. Бул бурчундагы мына тумбага дайындалган бияктан арматура менен эки жагынан ополовка коюлат дагы. Ошо менен көтөрүлүп чыгып, бул жагына уже сесмопояс менен бекемделип кете берет.